Саламатсыңарбы балдар? Баарыңарга кутмандуу күн. Анда эмесе бүгүнкү адабий окуу сабагыбызды баштайбыз. Китепти сүйүп аркын бил, китептин көп акылы. Ким китепке дос болсо, ал ошонун жакыны. Демекчи балдар баардыгыбыз китепти сүйөбүз. Анда эмесе тазалыкты сактасак, жугуштуулардан да сак болорубузду биз баарыбыз билебиз. Азаматтар, анда эмесе сабакка көңүл бургула. Сабактын темасы Апендин жоруктары. Ушинскийдин эки улак аттуу чыгармасы менен таанышасыңар. Сабактын максаты Апендин жоруктары Ушинскийдин эки улак аттуу чыгармасын таанышып, алардын мазмунун терең түшүнүп, суроолорго туура так жооп бергенге үйрөнөсүңөр. Ак көңүл, боорукер досторуңарга туура мамиле кылууга үйрөнөсүңөр. Апендинин жоруктары. Алдындагы эшеги жай бербей катуу кетип, Апенди жыгылып калды. Карап турган балдар боорлор эзилип, Апенди эшегинен жыгылды деп чурулдашты. Ай, чыт курсактар, деди Апенди. Жыгылбаган күндө да баары бир андан түшөт элем да, дейт. Апенди жүзүмзарга жаш көчөттөрдү отургузуп жатты. Аны көргөн бир таанышы: "Булар чоңоюп мөмө бергиче качан? Сен булардын мөмөсүн жегенге үлгүрбөйсүң го?" деди. Анда Апенди мынтип айтты: "Биз деле өзүбүздөн мурда жашап өткөн кишилерди отургузган дарактардын мөмө жемиштерин жеп атпайбызбы? Демек, кийинки урпактар деле мен отургузган көчөттөрдүн мөмөлөрүн жешет", дейт. Апендиден сурап калышты: "Ай, жаңырганда экинчиси эмне кылышат?" "Аны кескилеп майда бөлүкчөлөргө бөлүшөт да жылдыз кылып салышат", дейт. Апенди түш көрсө, түшүндө ага 9 сом акча берип жатыптыр. Ал нааразы болуп, "Кур дегенде 10 сом бер", деп өтүндү. Ошол учурда ал ойгонуп кетти. Алаканы кур экенин көрдү. Анан дароо көзүн жумду да колун сунуп: "Мейли, 9 сом болсо деле бере бер", деди. Мынакей балдар, силер Апендин жоруктары менен тааныштыңар. Өтө кызыктуу бекен? Кайсынысы силерге өтө жакты? Анда эмесе Ушинскийдин эки улак аттуу чыгармасы менен таанышабыз. Эки улак эки жактан келе жатышып, озондогу суунун жээгинен жолугушуп калышты. Суу анча чоң болбосо да, анда көпүрө бар эле. Көпүрө деген ат эле болбосо, бир эле жыгачты сундуруп коюшкан. Улактын бири ак, бири кара болчу. Экөө тең тентек улактар эле. Ошол тентектигинен улам бири-бирине жол бергиси келбеди. Төбөсүндө эми гана чыгып келаткан тикчийген мүйүздөрүн көргүзө бири-бирине моюн толгоп коюшту. Анысы: сен мага жол бергин", деп буйрук берип жатканы болчу. Ошентип бири-биринин тилин укпаганынан улам экөө тең бири бул өйүздөн, бири экинчиси тиги өйүздөн көпүрөнүн өткөнү түз эле жөнөй беришти. Бирок алар бул тар көпүрөдөн жанашып өтө албастыгын ойлоп да коюшпады. Анан алар тар көпүрөнүн ортосуна келгенде бет келишип калышты. Кара улак, мага жол бергин", деди ак улак. "Жок, адегенде сен, ак улак, мага жол бергин", деди буйрук бере кара улак, ачууланып курч туяктары менен көпүрөнү такылдатып. Анан экөө көпүрөнүн үстүнөн сүзүшө кетишти. Сүзүшкөндө тар көпүрөнүн үстүндө суук калышмак беле. Тайгаланып кетишти да экөө тең сууга кулап түшүштү. Мынакей балдар, чыгарма менен тааныштык. Өтө кызыктуу бекен? Силерге жактыбы, азаматтар? Анда эмесе тапшырма алып аласыңар. Эки улак кайдан жолугуп калышты? Алар эмне үчүн бири-биринин сөзүн угушпады? Анын жыйынтыгында кандай болду? Алар кандай кылганда туура болот эле? Өз оюңарды айтып көргүлөчү. Балдар, кысталыш шартта бири-бириңерди угуп жүрбөсөңөр, эмне болоруңарды байкадыңарбы? Өз оюңарды айтууга даярдангыла. Татынакай кылып, силерге ушул чыгармалар жаккан болсо, жоопторду жөнөткүлө.